Bismillahirrahmanirrahim. Alamda жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга биз момундардын саламы жана дуалары болсун. Урматтуу көрөрмандар, биздин умра сапарыбыз, кече ажылыгыбыздын сапары аяктаганына карабастан бүгүн мүмкүнчүлүк болуп калды эле. Чуркап ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга биринчи аят түшкөн Нур тоогуна келдик. Бул тоо Мекке шаарынан 4 километр алыстыкта, бийиктиги 634 метр экен. Азыр ушул тоого чыгабыз жана ошол жерде пайгамбарыбыздын үңкүрүнө ошо Жабраил периште биринчи Курандагы оку деген аятты алып келген. Ошо үңкүрлөрдү сиздерге менен бөлүшөм жана ошол жерден Меккенин көрүнүшүн да сиздер менен бөлүшөм. Тарыхый жерлерди. Анан урматтуу көрөрмандар, бул жерден бир нерсени баса айта кетейин. Ушул тоого пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээде түшпөй коет эле ушул тоодончу. Ушул тоого Хадиче энебиз пайгамбарыбызга тамак алып чыкчу экен. Эми ушул Хадиче энебиз чыккан тоого, пайгамбарыбыз чыккан тоого чыга албасак, анда биз мусулман үммөтүбүз деп айтканга кандай татыктуубуз да. Чыгабыз Кудай кааласа иншалла. Кеттик. Мынакей. Урматтуу достор, биз ушул Нур тоогуна чыгып баратабыз. Кудайым күч кубат берип, өзү жардам берип колдоп турса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үңкүрүнө, ошо Куран түшкөн үңкүргө барып ушул жерден сиздерге жакшы видеолорду бөлүшөбүз. Кудай буйрса, буларды көрсөтүүдөн максат эмне? Бул рия, мактаныш эмес. Болгону сиздер дагы жакшы ниет кылсаңыздар, Кудай Таала жакшы ниетке периштелер омин дейткен, насип кылса келип көрүп кетесиздер деген ниеттебиз. Ушул эле. Мынакей достор, биз ушинтип Нур тоонуна чыгып баратып, ушу биринчи бөлүгүнө келдик. Ушул жерден саат көрүнөт экен мынакей достор. Машалла. 634 метр бийиктикке чыгыш чынында оңой эмес экен. Ушинтип Нур тоогуна чыгып баратып, ушул жердеги экинчи поворотко келип токтодук. Мынакей Меккени үстү жагынан көрсөтөйүн. Машалла. Эми үстү жакка чыгайлычы, үстү жакта кандай көрүнүштөр бар, аны дагы сиздер менен бөлүшөм. Аллах Тааланын кудурети менен Кудайым өзү шерменде кылбасын. Биз ошо Нур тоонун тең жарымына чыгып келдик. Бул ушул тоонун арт жагындагы шаар экен. Бул жагы болсо Мекке ушул жактан көрүнүп турат экен. Келсеңиз көрсөтүп коелу. Бул болсо ушул Меккенин сааттын арт жагындагы көрүнүш шаар. Азыр эми бул жагдагы канча калды билбейм. Азыр тең жарымына келип калдык, Кудайга шүгүр. Бирок ушул жерге чыкка чейин көйнөктөр шумдардан суу тамчылап кетти, чынын айтканда. Оңой эмес экен, оңой эмес экен. Бирок Кудайым кубаттап турса, колдоп турса, чыгабыз иншалла. Мына ушинтип биз 3-чү куруктан лестницаны карап басып баратабыз. Мына ушундай. Dari gift ले जा सकता Haji. Okey. 5 Mart Ак Калпак күнүндө мынакей бир калпак бадарка кылдык. Оңге Айшаба. Машалла мынакей.
Dur. Maşallah. Mына ушинтип урматтуу көрөрмандар, жараткан Кудайдын жардамы менен биз Нур тоогуна чыгып келдик. Ушул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга биринчи аят түшкөн. Жана биринчи аят түшкөнгө чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул Нур тоогунда Ибрахим пайгамбардын дининде этикад кылып, ушул жерде зикир кылып отурган дейт тарыхта. Анан Мекке ушунчалык бузукулукка толуп кеткен, күчтүүлөр алыстарды эскен, байлар кембагалдарды тоготпой калган заман болуп калган. Мына ошондой коом караңгылыкка батып кеткенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул жерге келип отурушкен. Жана ушул жерде отурган мезгилинде кээ бир күндөрүндө Хадиче энебиз ушул жерге тамак алып чыкчыкен. Биз ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга аят түшкөн үңкүргө келдик. Азыр үстү жагынан көрсөтөбүз. Анткени могу жерде биздин пакистандык бурадарлар ушул жерде көбүнчө келип алып туруп намаз окушуп пробка кылышат экен. Бияка түшпөй эле коелу, үстү жактан көрсөтөбүз. Ага чейин ушул жердеги болгон окуянын кыска нуска биздин устазыбыз дагы түшүндүрүп бердин. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Biz turgan bul too Nur toosу деп аталат. Nur тоосунда бул жердеги үңкүр Хира үңкүрү деп аталат. Бул үңкүрдүн тарыхы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исламга чейин ушул үңкүргө келип, ушул жерде ибадат кылып, Меккеде болгон ушундай ширктерден алысыраак болуп, ушул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ибадат кылып отурган. Ушул жерде Аллах Таала Жебраил алейхиссалам жиберип, Аллах Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга аян түшүрөт. Вахий. Ушул жерде биринчи аят түшкөн Алак сүрөсү. Алак сүрөсүнүн биринчи алдыңкы аяттары Икра бисми раббикаллази халак. Аллахтын исми менен оку деген аят түшкөн. Ошол аят ушул жерде түшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Кыскача тарых ушул. Ушул жерде бул жерге негизи келип, бул жерде бир зыярат кылып, бул жерден жөн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жерге чыгып отургандыгы жөнүндө бир сабак алса, бир ошондой ибарат алыш үчүн ушул жерге келсек болот. Негизи бул жерде келип 2 рекет намаз окуп, болбосо бул жердин бир таштын бир жерин өйүп, андай бир негиз жок динде. Фамилияларын жазып атат. Ал мисалына таштар байкасаңыздар, бош жери калган эмес. Адамдар келип аттарын жазып, ар кандай немелер кылып кеткен. Туура эмес иштер булар. Булар негиз жок динде. Динден кайтарылган негизи бул нерселер. Ошондуктан бул жерге жөн эле келип, зыярат кылып, көрүп кеткен болсо болот. Ата бул жерде намаз окуп, болсо ибадат кылып, дуа кылып, андай негиз жок. Пайгамбарыбыз отурган үңкүрдүн наркы бетине өтүш үчүн ушул жерден өчүрөт менен кирип чыгышат экен. Биз кирбедик. Үстү жагынан көрсөтөбүз азыр туугандар. Мына ушинтип биз Нур тоонун үңкүрүн бул жагын көрсөттүк силерге. Ал эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам отурган жагы ушул жак экен. Тоодун аразынан жол кылышпайыптыр. Ушул жак экен. Ошол жерге барып алып, булар 2 рекет намаз окуп атат. Бирок устаз айткандай, бул жерде 2 рекет намаз окуш шарт эмес экен. Бул жерге караганда харамга барып окуган намаз абзелирак экен. Мына ушундай Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушул жерде биринчи аят оку деген аят ушул жерде түшкөн. Жабраил периште ушул жерде жолуккан. Мына ушундай жер. 634 метрге чыктык да. Чарчабасызбы? Жок, чарчабадык, кудайга. Ентигип калдыңызбы? Кудай кубат берип, Алла насип кылган экен ушул жерге биз дагы көрүшкө насип кылды. Алла таала кубат берип. Пайгамбарыбызга биринчи аят түшкөн үңкүргө келдик, машалла. Түшкөн жер тоого. Караң. Насип кылды бизге. Бул жакта караң, Меккени бул жагынан көрсөңүз, бардыгы көрүнөт экен караң. Манакей. Кандай коос шаар, Алланын рахматы түшкөн жер. Меккенин бардык жагы көрүнөт экен да бул жерден. Ушундай кудуреттүү, бийик улуу тоо экен бул жер. Пайгамбар жашаган үңкүр экен да бу жер тоо. Манакей. Алла разы болсун. Кеттик эми жүрүн. Устаз могу биринчи баскан жол окшойт да бул, Ооба, бул жолдор бул убакка чейин басылып жүргөн эски жол да. Азыр эми бул жактан жаңы жолдор бүткөн, жакында былтыр ачылды. Тиги жерде, ана жерде зданиялар турат го, ал жерде музей бар, ошол Вахий кандай түшкөн ошол жерде музей кирип
көрсө болот. Анан ошол жерде магазиндер ачылган бир ошондой жай намаз ошону намазкана бар, мечит. Эми азыр бул жаңы жол ушул жактан чыгып калган да. А бул жак Моңолдон Эски жол, а? эски жол. Ана жер жабып койгон азыр. Машалла. А бул жакта азында карасаңыздар мына коопсуздукту эски алдында темирлерди, решеткалар менен жасаган да. Бул жакта бир аз коопсуз жогору. Кийинчерээк могу жол менен машина менен да чыкса болот окшойт, а? Машина менен ушул жерге келсе болот. Бул жерге Мынакей шартты түзүп коюптур, машалла. Мына ушинтип биз Нур тоогуна зыярат кылып келип атабыз. Өтө бийик экен. 1,5 саатта чыгып түштүк. 634 метрге чыгып түшүш оңой эмес экен чынында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул үңкүрдө Меккенин караңгылыгынан тажап жакыныраак тура бер. Меккенин караңгылыгынан тажап ушул үңкүргө чыгып 634 метрге чыгып ушул жерде отурганда Хадиче энебиз чарчабастан тамак алып чыгып турган Хадиче энебизге рахмат деп айтам. Бүгүн биздин эркектер ушундай үңкүргө чыгып отуруп алса, биздин аялдар айса керек эле пиширип коюп турбаякта депчи. Бир күн апарса апарат эле, кийинки күн апарбайт эле. Бирок мурдагы аялдардын иманы дагы, такыбалыгы дагы, итааткөйлүгү дагы, моюн сунуусу дагы өзгөчө болгон. Ошон үчүн алар бейиш менен сыйланган да. Чарчабызбы? Жок, чарчабат. Алла разы болсун. Алла разы болсун.